Казакстанда Норуз майрамын белгилөө жаңы форматта башталды. Өлкөдө Норузду майрамдоонун маанисин кеңейтүү үчүн ушундай чечим кабыл алынды. Түрк элдеринин жаңы жылы катары калыптанган бул майрамды белгилөө 10 күнгө созулат. Демилгеге биринчилерден болуп Астанадагы жогорку окуу жайлары колдоо билдиришти. Маселен, Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинде салтанаттуу иш-чаралар башталды. Окуу жайдын студенттеринен баштап, кызматкерлери, профессорлору жана жетекчилиги улуттук кийим менен келишүүдө. Салттуу улуттук оймо чиймелер менен козулгон чапандар жана такыялар. Ошондой эле күрмө байырдан келе жаткан майрамдын атмосферасына бөлөдү. Чогулган эл үчүн казак акындарынын атактуу чыгармалары менен бүүчүлөрдүн уламышка айланган чыгармалары ырдалды. Окуу жайдын жетекчилигинин айтымында Ноорузнама улуттук өзгөчөлүктү сактап, чыңдоонун, жаркын келечекке бекем кадам таштоонун бири. Большой шаг, который был сделан в этом году, решение главы государства о праздновании Наурыза. Быйылкы жылы жасалган чоң кадам мамлекет башчысынын Ноорузду 10 күн бою 14-нөн 23-нө чейин белгилөө чечими болду деп эсептейм. Улуттук кийим күнү, улуттук спорт күнү жана тазалык күнү сыяктуу абдан маанилүү күндөргө бөлүндү. Мисалы, тазалык күнү массалык түрдө көчөттөрдү отургузабыз. Менин оюмча, бул казактын илгертен келе жаткан салтында Нооруздун ар бир күнүнүн өзүнчө терең мааниси бар. Азыр да бул майрам өлкөбүздүн, элибиздин биримдигин сактоо үчүн өзгөчө мааниге ээ. Во-первых, во-вторых, все эти мероприятия по всей стране, на мой взгляд, они являются очень большой такой человеческой, гуманной, духовной основой для дальнейшего укрепления единства нации.